Ушул биздин баягы саламат сактоо мекемесине дагы көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Анткени быйыл 2022 жылдын 9 айдын отчетун укканыбызда бир мекеме гана курулуптур. Бир имарат курулуптур ушул саламат сактоо системасыначы. Ошону мына 2023-кө көбүрөөк көптөгөн имараттар бүгүнкү күндө оңдоп түзөөгө кайрадан жаңы курулууга муктаж. Ошону карап койсоңуздар. Жалал Абад шаарындагы номер 1 поликлиниканын имараты бузулуп, азыр бүгүнкү күндө медицина кызматкерлер общежитияда кызматын жүргүзүп жатат. Андан батыраак көзгө алып бүтүрүп берсеңиздер. Суроо беришим Аткерим Айбек Тураталиевич сизде. Рахмат Бактыш Зайнович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылган коноктор. Менин суроом Акылбек Сөмекчи кетип калды, Адылбек Алишевич и Алмаз Кушбекович. Мына азыр өзүнүн докладында Акылбек Сөмекчи айтып кетти да, 2023-төн баштап баягы милдеттүү камсыздандыруу ушу төлөнүүчү 150 сомдук акча мурда жылына төлөнсө 2023-төн айына 150ден биз бөлүп беребиз деди. Эгер ал бөлүнгөн болсо, чындыгында биздин элдерибиздин саламаттыгына болгон бул көз караштын өзгөргөндүгү болот. А бирок ошол эле мезгилде биз 2 жума мурда комитетте караганда финансы министринин орун басары ал боюнча сөз жок, бизде каражат жок, ал мүмкүн эмес деген жооп болгон. Бул азыркы айткан Акылбек Сөмекчидің сөзү реалдуубу же жөн эле айтылган сөзбү? Жооп бересиңерби? Өткөн комитетте сиз айткан сөз болду, фонд болсо 5 миллиардтай суратпайбы? Реформасына деп. Ушул боюнча бюджетте каралган эмес, чын айтканда, туура. Бул боюнча биз да жумушту жүргүзөбүз го. Бул реформа фондтун бүгүнкү күндө керектиги биз көрүп турабыз да, чын айтканда. Алмаз Кушбекович, сиз кара элек деп атасыз. Азыр эле мына баарыбыз уктук, докладта айтылды, ай сайын 150 сомдон болот деп. Категорияларга алаткан категория. Кандай ал өкмөт башы башканы сүйлөп, министерство башканы сүйлөп. Жок, бул мындай да, жана категориялары бар да ала турган, каржылап берген. Биякта азыр жана фондда Алмаз Кушбекович, мен жакшына түшүнөм бул фонддун ишиничи. Ошон үчүн сурап атам, 150 сомдон айына точно бөлүнөбү же бөлүнбөйбү, ошону эле айтып койгула. Ошондо 150ден болсо жылына 1800 сом. Азыр жылына бир адамга, ошол жана 18 жашка чейин чыгарык балдарыбызга, пенсионерлерибизге, жана категорияда каралган элдерибизге 150 сомдон гана биз мамлекеттен ошонун дарылануусуна пул бөлүп беребиз, акча каралып беребиз. Эми бир ооруга 150 сомду карайсың, ушуга дарылайсың деген эмне деген бул күлкүлүү нерсе. А бирок азыр ошону Акылбек Сөмекчидің сөзү боюнча 1800ге чыгара турган болсок, бир аз болсо дагы биздин элге болгон камкордугубузду көрсөтөбүз да. Ошону сурап атам. Ал реалдуу ишке аша турган сөзбү же жөн эле айтылып калдыбы азыр отчетто? Адылбек Алишевич, жооп бергиле. Мына жалган, значит, жалган маалымат менен келип атат экенсиңер да жооп бере албай атасыңар. Мен чындыгында Акылбек Сөмекчидің докладына үлгүрбөй калдым. Сиз үлгүрбөй калсаңыз, Алмаз Кушбекович уктуңуз да, айтканын мына трибунада 150ден көтөрөбүз дегенин. Аны депутаттар бүт баарыбыз уктук. Финансы министрлиги менен муну дагы бир жакшылап карап көрөлүчү мен. Мен азыр так бул маселеге так жооп бере албайм. Азаттыктуу иретинде мына азмага айтып атат, Акылбек айткан бул детям и военнослужащим деп. Калгандар өзү эле төлөйт деген. Ошону Алмаз Кушбекович, мен буну түшүнөмүн. Ал детям военнослужащий деген эмес, ар бир адамдын сиз айтпаңызчы фонддун жетекчиси. Саламатсыздарбы, Айбек Тураталиевич. Туура Минфин бүгүнкү күндө 6 категорияга, анын ичинде пенсионерлер, 16 жашка чейин балдар, жумушсуздар, военнослужащий, жана лица по способия, жана очный форма окуган студенттер үчүн 6 категория үчүн 150 сом 1,5 көрсөткүч эсепте 150 сом 1 жылга берип келген. Бул 99 жылдан бери ушундай көрсөткүч менен келатат. Жалпы
2022 жылда алсак 456 миллион сом түшкөн. Keçiresiz uakты getirбей азыр айткан сөзгө эле да или нет деп берип коюңуздар, уакытты албайлы. Анын баары билет. Канчадан бери келет аны. Азыр өткөндө туура айтып атасыз, баягы соц комитетке барганда эме Минфин айткан акча жок деп. Бирок биз айтып атык, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыркы убакта биз план мероприятий берип атабыз. Жибек Курманбеков менен сүйлөшүп атабыз. Кошуп өзгөртүүлөр менен эме менен келебиз да. Болобу ошол? Айбек Тураталевич, бул маселени комитетте да сиз менен чогуу сүйлөшкөнбүз. Бул жанагы пролеченный случай деп жөн эле берип койбой эмес, именно постатейно бөлүп келип, если строительство болсо ошол жагын карап, анан там лекарство болсо өзүнчө карап туруп, ошондой кылып туруп карайлы деген боюнча маселеничи. Булардын жанагы строительствонун токтоп калбаш үчүн боюнча маселеси депчи. Жобек Курманбеков, мына бул жерде азыр өкмөт башчынын сөзүн уктуңуз да сиз. Уктуңузбу, укпадыңызбы? Ошону эле айтып коюңузчу. Уктум. Ошол туурабы, ишке ашабы, ашпайбы? Жок, эми ишке ашыруунун жумушун алып барабыз. Именно бул азыр биз алып келген бюджеттин ичинде азыр бака бул сумма каралган эмес да. Анда азыр сумма каралбаса өкмөт башы туура эмес маалымат бериптир да. Биз карадык, болот деп айтты бул жерде. Жок, эми азыр комитеттердин арасында өзгөрүү болот да, ошондо өзгөрүп биз азыр жумушту фонд менен чогуу алып барып атабыз да. Мен ойлойм, эми өкмөт башынын сөзүн эки кылбайсыңар деп. Себеби азыр өзүнүн отчетунда конкретно айтылды, ушунчадан кылынат деп. Көрөбүз, чогуу иштешебиз. Андан кийинки процедураны сүйлөшсүз. Айбек Тураталич бүтүрүп алсаң, анан процедураны берейин. Бүтүрүңүз, Айбек Тураталич. Андан кийинки суроо, мына жылдан жылга жанакы салыктан түшкөн кирешелер көтөрүлүп деп слайдда көрсөттү да азыр өкмөт башы. Ал эмне жылдан жылга салыктын биз көтөрүп кирешени көбөйтөбүзбү же жаңы ачылган ишканалардын көбөйгөнүнүн эсебинен салыктан түшкөн кирешелер көтөрүлөбү, кандай? Салык кирешелерин көбөйткөн бир нече себеби бар. Биринчиден жана экономиканын өсүшүнө байланыштуу көбөйөт. Экинчиден эгерде кандайдыр салыктык өлчөмдөрүн көбөйтсөк, бирок бизде андай болгон жок. Үчүнчүдөн баягы тенде турган, баягы салык төлөбөй турган жүргөн салыкчыларды кандайдыр автоматташтырып, администрацияны күчөтүп, көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Негизинен акыркы жылдары бул көбүнчө ошо автоматташтыруу, контроль кассалык аппараттардын жанакы онлайн режимде маалыматтарды алуу, жана администрациялоо маселелерин баягы жакшыртуу, күчөтүүнүн эсебинен гана салык өлчөмдөрүн көбөйтүп атабыз да. Биз бүгүнкү күндө экономиканын өсүшүнөн салыктын өсүшү бүгүнкү күндө чоңураак болуп атат да. Ошондо жанакы тенде турган, төлөмөй турган салыктын да бир бөлүгүн биз чыгардык десек, мен жаңылбайт элем да. Рахмат. Андан кийинки суроом Гостройго. 2023 жылы бул капиталдык курулуштарга канча акча каралган? Жана ошондой эле ошонун ичинен именно ушул салмасы сактоо министрлигине караштуу объектилерди оңдоп түзөөгө канча каралды? 2023 же 2022 23'tü. 23'tün budjetini karab atpayız. 23'tün hazır meseti düzülüp bütölek vekillik. Kapitallık salımlar boyunca negizden 3 milyar dep bütçetke 3 milyar karalgan. Ошондо сиздерден суранып кетет элек, ушул биздин баягы саламат сактоо мекемесине да көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Анткени быйыл 2022 жылдын 9 айдын отчетун укканыбызда бир мекеме гана курулуптур. Бир имарат курулуптур ушул саламат сактоо системасыначы. Ошону мына 2023кө көбүрөөк көптөгөн имараттар бүгүнкү күндө оңдоп түзөөгө кайрадан жаңы курулууга муктаж. Ошону карап койсоңуздар. Андан кийинки суроом Коргоо министрлигине. Бизде жанакы кызмат өтөөгө барбаган жарандарыбыз альтернативный службага акча төлөйт да. Ал бүгүнкү күндө канчадан төлөйт жана ал акча мамиле республиканский бюджетке түшөбү же сиздердин министрликке? Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Айбек Тураталиевич, Коргоо министринин орун басары генерал Ибраев. Сиздин суроого жооп берейин. Альтернативдик службадан эки түрү бар. Бул баягы үй бүлөлүк шартка жараша
альтернативный службага барат, бошотулуп, анан общественно полезная работа деп коет, 108 саат иштеп, мамлекеттик органдарга справка алып барып берет, и ошондо альтернативный службага барат да. Биринчи үй бүлөлүк шарт менен бошотулган альтернативный кызматты өтөгөн өспүрүм 18.000 сом өлчөмүндө банк аркылуу төлөп, квитанциясын аскер комиссариятына алып келет да, бул акча мамлекеттик бюджетке өтөт. Ал эми общественно полезная работа менен бошотулган альтернативный службага чакырылган өспүрүм 22.000 сом акча өлчөмүндө төлөп, банк аркылуу ал акча төлөмү дагы мамлекеттик бюджетке кетет. Рахмат. Андан кийинки суроом, дем берүүчү гранттарды каржылоого 2023 жылы канча акча каралды жана ал кандай шарттарда региондорго бөлүнөт? Айбек Тырталич, рұқсат берсеңіз, Қырғыз Республикасының финанс министрінің орынбасары Дүйшөйева Жебек, эмки жылга 800 миллион сом каралган, бөлүү боюнча шарттары, багы лимиттери ар бир райондук өзүнчө положение менен бекилген. Азыркы бүгүнкү күндө 31 декабрга чейин долбоорлорду райондук акимат райфиндегилер кабыл алып атат. Январь айында ошол положениянын негизинде, жобонун негизинде, шарттардын негизинде кандай болгон болсо ошонун негизинде бөлүнөт да. Мунун берген себеби жакшылап карап койсоңуздар, анткени кээ бир райондордо ал акчаны каяка иштетишин билбей турган райондор бар экен да, ошол эле мезгилде өтө муктаж жерлерге жетпей калып атат экен. Ошону көңүл буруп койсоңуздар. Макул. 20 секунд кошуп бергиле. Мына Гостройго айтып кетейин, эми баягы бүтпөй калган, буга чейин титула кирбей калган мектептер боюнчачы. Мына Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүндө Жаанбай Узак мектебине мен 1 жылдан бери айтып келем да. Ошону киргизип койсоңуздар. Анткени аны жергиликтүү эл Дүйшөнүн мектеби дейт экен. 100 жылдан ашыптыр. Мектептин ортосунда стум менен кармалып турат да, чатыры. Ошону көңүлгө алып койсоңуздар. Ошону менен эле бирге мына Жалал Абад шаарындагы номер 1 поликлиниканын имараты бузулуп, азыр бүгүнкү күндө медицина кызматкерлер общежитияда кызматын жүргүзүп жатат. Аны дагы батыраак көзгө алып бүтүрүп берсеңиздер. Рахмат.